Достор, бұл жер Японияның Хирошима шаары, атом бомбасы жарылған шаар. 1945 жылы 6 август күні эртемененки саат 8-ден 15 өткөндө ушул имараттан 160 метр узактыкта, деңиз деңгээлинен 600 метр бийиктикте Американын бул жака таштаган атом бомбасы жарылат. Тегеректе эч бир имарат калбаптыр, баары жер менен бир болуп, бир эле ушул имарат сакталып калыптыр. Ошол бомбадан кийинки абалы ушундай экен. 3 күндөн кийин Нагасаки деген шаарга мындан дагы күчтүүрөөк бомбаны таштайт. Ошол экинчи бомбадан кийин Япония багынат, толугу менен Америкага багынат. Япония менен Америкага чейин узун мөөнөт согушуп келген, ошондо согуш токтойт. 6 август, 9 август ошол 3 күндүн ичинде 80 миңден ашуун адам өлөт. Жалпысынан бомбалардын ар түрдүү себептерин айынан 250 миңден ашуун адам өлөт. Ошол учурдагы бул согуш кандай болгон, эмне үчүн атом бомбасы ташталган, эмне үчүн Америка менен согушкан, ошолордун баарын өзүңөр кеңири окуп алгыла. Мен бул жерде бир нерсени айтайын деп атам. Бул жерге түшкөн атом бомбасынын күчү 15 килотон экен, Нагасакидеги 20 килотон экен. Эми ушул бомбаларды азыркы замандагы атом бомбалары менен салыштыралы. Азыркы заманда эң күчтүү атом бомбасы Россиянын колунда экен, Цар деген атом бомбасы. Бул жерде жарылган атом бомбасынан 3300 эсе күчтүү экен, 50 мегатон. Азыр эми дүйнөдө болуп аткан окуяларды карагыла. Россия менен Америка тирешип атат, экөө тең колдорунда ошондой чоң атом бомбалары бар. Кудай сактасын. Ошол баарыбыз мындай кыжалат болуп турабыз, качан ошо кызыл линияны өтүп кетет экен деп. Мага жетпей эле койсун. Эгер кокус ошого жетип бара турган болсо, Цар атом бомбасынын жарылганын, 50 мегатондук атом бомбасынын жарылганын элестеткиле. Анын кесепеттерин элестеткиле. Кудай сактасын.